адамзатқа жарық берген, адашқанға бағыт берген, ар бир сөзү өрнөк болуп акыйкатты алып келген. О Мухаммад пайгамбарым, сенден ыйман пайдаламын. Кандай бакыт бир мен үчүн үммөтүңө айланган. Бисмиллахиррахманиррахим. Улуу Аллахымдын аты менен баштайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, ыйман аманат колунун кайрымдуулук фонду жалпы мусулман бир туугандарыбызга Аллахтын мээримин, ырайымын, кечиримин жана берекесин, чексиз сүйүүсүн, чексиз мухаббатын каалоо менен биргеликте сиздер менен өзгөчө жакшы бир жаңылыкты бөлүшмөкчү. Ушундай Аллахымдын дини сакталуучу, Аллахымдын дини таркалуучу, болочок аалымдар, болочок каарылар чыгуучу, үммөттүн башын бириктирүүчү инсандар чыгуучу Алла Тааланын жер бетиндеги үйү болгон медресебизге бүгүн жүрөгү мээримге толгон боорукер, колу ачык, жоомарт, патриот мусулман бир тууганыбыз үй бүлөсүнүн атынан Аллахымдын мээримине бөлөнүү максатында, бейишке эртерээк кирүү максатында, Аллахымдын чексиз сүйүүсүнө бөлөнүү максатында, ахиретке жакындоо максатында, бейишке жакындоо максатында, тозоктон алыстоо максатында, бейиштин эшиктерин ачуу максатында, тозоктун эшиктерин жабуу максатында медресебизге $500 берди. Аллахым кабыл кылсын, Аллахым ыраазы болсун, Аллахым өзү бактылуу кылсын иншалла. Ушундай жүрөгү мээримге толгон патриот агаларыбызды көп кылган болсун. Урматтуу жамаат, ошол $500 медресебизге керектелүүчү буюмдарды алдык. Жана ошондой эле биздин Сүйөрбек деген досубуз, Аллахым ыраазы болсун. Аллахым дүйнө жана ахиреттин жакшылыгын берсин. Дүйнө жана ахиретти шерменде кылбасын. Кадыр баркын, сый урматын тоодай бийик кылсын. Баарыбызга үлгү боло турган жакшы ишти кылды. Караңыздар урматтуу жамаат, ошол досубуз үйлөнүүнүн алдында турат. Үйлөнүүнүн алдында ушундай сахабалардын үй бүлөсү кандай бактылуу болсо, биздин дагы үй бүлө ошондой бактылуу болуп калсын. Биздин дагы үйдөн чоң каарылар, чоң аалымдар чыксын деген максатында Алла субхан таала өзүнүн мээримдүүлүгү, ырайымдуулугу менен бейиштин баардык эшиктерин ачсын, тозоктон баардык эшиктерин жапсын деген максатында биздин медресебизге, ошол үйлөнүүнүн алдында биздин Абу Ханифа медресебизге ата-энелер келгенде, коноктор келгенде отуруучу кресло дивандарды алып берди. Аллахым ыраазы болсун. Ушундай салих, жакшы амалдарды кылганга Аллахым өзүнүн мээримдүүлүгү менен баарыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун. Урматтуу жамаат, себеби Аллахым кимди сүйсө, кимге жакшылык каалаган болсо, өзүнүн үйүнө абад кылганга, өзүнүн үйүнө жардам кылганга мүмкүнчүлүк берет. Аллахым бизди дагы кабыл кылган болсун. Бул жалган жашоодо ушундай жакшы инсандарыбыз көп болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.